Mahanetten mıhtı hizmetkeri İlyas İmadaliyev. Oşanda öyle pasportundan başka hiç de geçiş yok. Bayağılı ben. Hoş geldinizler. Rahmat. Muna şintip jaz mezgilini alğaçkı demlerinde Munantip sizler menen жүз көз турабыз. Albatta har biringizlerden uyingizlerge omad, işingizlerge ийгилик, жүзүңүздөрдөн эч качан күлкү кетпесин. Бүгүнкү жалпы тамашабызга келген айымдар чын жүрөктөн майрамыңыздар менен куттуктап, бүгүнкү концертибизге дагы бир рет кош келипсиздер дейбиз. Рахмат. Март айы келіп, айымдарыбыздын күнү башталды. Майрамдамай, Норус майрамын тосмой, айылчыламай, ушундай. Маззада. Бирөө сүйлөп аткандан нарактан ушинтип место талашкан маззада. Эч ким сени укпаса. Март айы майрамы негизи айымдарыбыздын күнү деген бекерден эмес экен. Мен кээде ушуга ишенип калам да. Эмне үчүн март айы айымдарыбыздын күнү деп коебуз? Себеп дегенде март айынын мүнөзү менен айымдарыбыздын мүнөзү бири-бирине окшошуп кеткендиктен ошондуктан март айын айымдарыбыздын майрамы деп коет экенбиз да. Себеп дегенде байкап көрсөңүздөр, март айында жаан-чачыл көп болот, кээде кар жаап коет март айында деле. Анан анча-мынча жолдорго туман түшүп турат. Күнү сыганда таштар эрип, кичине мындай күнү сыганга байланыштуу пикет митинг дегендерге кээде кабылып турабыз, Айымдарыбыздын мүнөзү да ошондой болуп кетет экен да. Попробуй бүгүн 8 март аялдарыбызды куттуктабай коелу эле. 9 март күнү үйүңдө жамгыр дагы жаап аткан болот, кар дагы жаап аткан болот. Кээ бир үйлөргө кирсең переворот болуп, митинг болуп аткан болот. Эми жакшы мүнөздөрү дагы бар, жакшы тараптары дагы бар. Жакшы тарабы март айында мындай айлана тазарып, жакшынакай болуп, тазалап, бак-тарактар гүлдөп, көзүңө кооз көрүнүп калат да. Жашоого болгон сүйүүң күчөбө баштайт. Айымдарыбыз деле кышкы кийимдерин чечип, жайкы кийимдерин кийип, боёнушуп, жакшынакай болуп көчөгө чыкса, аялдарыбызга болгон сүйүүбүз күчөлө баштайт. Тийишпейм деген отурган адам деле тийишип жүрүшөт го. Ышкырбайм деп отурган адам ышкырып жүрөт. Өмүрү ышкырбаган адам ышкырып жүрөт аялдарыбызга. Ушундай аял затына болгон сүйүүбүз күчөлө баштайт экен. Жакшы сөздөрдү сүйлөгүбүз келет экен. Ошондуктан март айы менен айымдарыбыздын мүнөзү окшошуп кеткендиктен март айына айымдарыбыздын майрамы деп коет экенбиз. Айлардын ичинде эң кооз, назик ай бул март айы болсо, адам затынын ичинде эң кооз, назиги бул айымдар сиздер болот экенсиздер. Дагы бир рет майрамыңыздар менен. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Рахмат. Бул Алла Таалам аял затын жаратканда деле бир башкача кылып жаратып койгон экен да. Сиздерди мындай универсал кылып жаратып койгон да. Байкасаңыздар, түйшүктүн баары сиздерде да. Көздү ачкандан баштап кыймыл аракетти баштайсыздар, көз жумулганга чейин тынбайсыздар го. Эртең менен көздү ачканда эле башталат, сиздердин жумушуңуздар башталат. Завтрак даярдайсыңар, балдарды кийинтесиңер, ойготосуңар, кийинтесиңер, мектепке садикке жөнөтөсүңөр, курсагын тойгузасыңар, андан кийин күйөөңүздөрдү тургузасыңар, аны курсагын тойгузуп, кийинтип коюп, аны жумушка жөнөтүп, үйдү жыйнап коюп, өзү курсагын тойгузуп алып туруп, өзү жумушка кетет. Абетте кайра кайтып келип, балдарды мектептен тосуп алып, кийимин алмаштырып, курсагын тойгузуп, кайра көчөгө оюнга айдап жүрөт дагы, уйларга чөп салып, койлорго жемди берип коюп, сууну берип коюп туруп, кошунан нан сурап калса, аны менен бир аз ушакташа калып, ага деле убакыт табышат да. Андан кийин кайра дагы жумушуна барып, кечке саат 4-төрдө кичинекейин садиктен алып келип, аны кийимин алмаштырып, кир жууп, кирдин арасында камырды жасап, кечки тамакты жасап, кайра уйларга сөптөрдү берип коюп, кайра кечки тамакты жасап, кечке маал балдардын тапшырмасын аткарышып, 5 саат 6 саат 7 саат 8 саат 9 саат 10 саат 11 саат 12 саат 13 саат 14 саат 15 саат 16 саат 17 саат 18 саат 19 саат 20 саат 21 саат 22 саат 23 саат 24 саат 25 саат 26 саат 27 саат 28 саат 29 саат 30 саат 31 саат 32 саat 33 саat 34 саat 35 саat 36 саat 37 саat 38 саat 39 саat 40 саat 41 саat 42 саat 43 саat 44 саat 45 саat 46 саat 47 саat 48 саat 49 саat 50 саat 51 саat 52 саat 53 саat 54 саat 55 саat 56 саat 57 саat 58 саat 59 саat 60 саat 61 саat 62 саat 63 саat 64 са
Анча мынча балдарыбыз чарчап калып, уктап кала турганбыз, ордуна өстөрү даярдай калып. Колдон келишинче баланын кол жазмасын окшотуп жазышат мындай, күнүгүрак кылышып. Аларды жаткырып коюп, курсагын тойгузуп жаткырып коюп, күйөөгө күтүп алып, ал соо келсе жакшы, масырак келсе калтагын жеп, дагы эчтеке болбогондо кайра тамагын берип коюп туруп, кайра жаткызып, ушинтип көз ачылгандан баштап жумулганга чейин кыймыл аракетте жүрөт экенсиздер да. Ушу сиздер кылып аткан жумушту робот кыла турган болсо, абетке барбай эле мотор кармап калса керек. Биз эркектерди андайга биздин нервибиз чыдабайт андайларга. Эки жаш бала урушуп аткан болсо, бар ажыратып кой деп туруп бирөөнү жөнөткөн бир эркек да. 2 мүнөттөн карасаң, ажырата албастан өзү кошо мушташып жүргөн болот го. Ошондуктан бир башкача болуп, башкача мүнөздө жаралган калк экенсиздер да. Ошондуктан сиздерге аябай баа берет экенбиз. Дайым эле ушундай чыдамдуу калк келет экенсиздер. Эң көтөрүмдүү калктан бул аялзат сиздер болот экенсиздер. Тамашаны деле сиздер көтөрөсүздөр, анча-мунча ушакты деле сиздер көтөрөсүздөр, мактаса мактоону деле сиздер көтөрө аласыздар да. Мактап койсо рахмат деп коюп жүрө бересиздер. Биз эркектерди мактап көрсөң эле сразу эле монтип басканыбыз өзгөрүп калат го. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мына бүгүн 19 март 2024 жыл. Ушул убакка чейин кызым сколиоз оорусу менен ооруйт, бою да өспөй келет. Кызымды көрүп алып аябай кыйналам. Кызым ыйлайт, кайрымдуулук кылып коюңуздар. Сиздерден көп суранарыбыз, үмүт кыларыбыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн орозон күнүндө орозоңуздар кабыл болсун, жардам кылып коюңуздар. Урматтуу кыргыз элим, силердин аманаттарыңарды алып атабыз. Биз силер жардам берген адамдарга чоң рахмат. Мен Азамат оғунду сколиоз оорусу менен ооруйм. Жашым 14 жашта. Биз Турциядан операция болушум керек. Буга $24,000 акча кетет. Бизде анчалык акча жок. Жардам бериңиздер. Суранам силерден. Орозоңуздар кабыл болсун. Карталар өзүмдүкү, аягы 87, М-банк Кудайбергенова Айзат деп чыгат. Сбербанк аягы 66, Аскарбек Ш деп чыгат. Ушуга кайрымдуулук кылып салып коюңуздарды өтүнөбүз. Аялдардыгы билинбейт экен. Ал эме таяк жесеңер, таякты деле сиздер көтөрөсүздөр да. Анча-мынча калтакты деле сиздер көтөрөсүздөр. Көзүңөр көгөрүп кала турган болсо, жоолукту жаап, үйдөн чыкпай 5-6 күн, Ким урду десе, жаап жашырып айтпай. Тиги урду да, колуң сыңгырдебей. Ушу жыгылып түштүм деп кой, ушинтип жаап жашырып көздүн көгү кеткенден анан көчөгө чыгып. Биз эркектерди андай эмес. Биз эркектер калтак жеп, көзүбүз көгөрө турган болсо, эртеси күнү көчөгө мактанып чыгабыз го. 5-6 балдар менен мушташтык эле бирөөнүн колу кокусу тийип кетти деп. Өз бирөөдөн эле калтак жейбиз өзү. 5-6 кошуп алабыз жанына. Ошондуктан тамаша сүйлөсөк дагы, башка сүйлөсөк дагы, айымдар сиздер үчүн сүйлөйт экенбиз. Сиздерди көтөрүмдүү калк деп атайын, маанайыңыздар көтөрүлсүн деп айымдарыбызды бир аз болсо да тамашага бурмалайт экенбиз да. Рахмат. Рахмат. Жашоодо дагы мындай байкап көрсөңүздөр, жашоодо жашаганда деле сиздер башкача жашайсыздар да. Мен сурайм деп эле унутуп кала берем да. Эмне үчүн мындай атандашып жашаганды жакшы көрөсүңөр? Ушундай жок дегенде кошуна менен атандашып турасыңар го. Менде деле ошондой да, үйгө барсам үйдө ызы чуу да. Эмне болду десең, элдердин күйөөсүнө окшосоң болбойбу дейт. Мен айттым, мен өзүмө окшоп турсам, элдин күйөөсүнө кантип окшойм мен дейт. Сен элдин күйөөсүн мындай коюп, жок дегенде муну кошунага окшосоң болбойбу дейт. Кошунаң эмне кылып атыптыр? Чыгып карасаң деп колуман жетелеп алып чыгып койду эле, кошунам үйүн ремонт кылып атыптыр. Мен айттым, кошунам үйүн ремонт кылып атыптыр, евро ремонт кылып крышасын алмаштырып атыптыр. Десем, биз качангаcha временкеде жашайбыз, биз качангаcha шипил үйдө жашайбыз, биз дагы үйдү евро ремонт кылып крышасын алмаштырабыз. Эптеп аял кишинин оозун жаап койбосоң, ачылган монча калып кетет экен. Эптеп нар жак бер жактан акча таптым дагы үйдү ремонт кылып коюп, гастролго кеттим. 5-6 күн жүрүп, кайра үйгө келсем, ызы чуу. Эмне болду десем, кошуна баратасын алмаштырып тур го дейт. Мен айттым, биздин барата деле жакшынакай эле турат го десем, болбойт, биздики саңдап калган, кошуна алмаштырды, биз дагы алмаштырышыбыз керек. Бир эле сөздү кайра уга берсең ачууң келет экен. Ушундай ачуу менен кошунаныкына чыгып бардым. Бардым дагы айттым, кошуна дедим. Мындай бир нерсеңди алмаштырарда мага деле айтып койчу дедим. Үйгө даярданып алып кирейин. Эгер айтканга жетишпей аткан болсоң, телефон деген бар, звонт этип кой. Дедим дагы үйгө карап кирип баратсам эле сүйлөшүп алгандай кошунам звонт этип калды. Трубканы алдым дагы, келинчегим көзүнчө кыйкырып угузуп сүйлөй баштадым. Да кошуна, алмаштырдым. Жакшы кылыпсың, алмаштырып жакшы кылыпсың.
Мен алмаштыра элекмин, ушул меники эски монча калып кетет окшойт деп атсам эле нары жактан келинчегим угуп калды, акшыңдап жаныма чуркап келди. Эй, кошуна эмнесин алмаштырыптыр? Биз дагы алмаштырабыз, эмнесин алмаштырыптыр? Деди эле, акырын трубканы койдум дагы. Кошуна аялын алмаштырып жүрүптүр, эй дедим. Кошуна алмаштыргандан алмаштырыш керек да, Турап ака. Негизги сөздүн секрети ушуда экен. Мен ушу сөздү айткандан кийин мен огороддо кеңири басып калдым, эй. Басып кетип атып эле көзүмө жакпай калган нерсе муну эскирип калыптыр, алмаштырыш керек экен деп эле койсом болду да. Кайдан жайдан аялым пайда болот да. Алмаштырбай эле кое берчи, эски болсо деле жакшы иштейт го дейт калды. Бул майрамдарда подарка берейин, эмне подарка кылайын десең, айымдарыбыздан необычный бир подаркаларды тандайсыздар да. Мен ушул жагыңыздарга жаман баа берем да. Бир күн келинчегиме айттым, бүгүн майрам экен дедим. Майрамга эмне подарка берейин сага, эмне подарканы каалап атасың десем, мага бир ышкыра турган чайнек алып бериңчи дейт. Мен айттым, өзүбүздүн чайнек тешилип калганмы десем, жок, бул ышкыра турган чайнек башкача экен дейт. Ушундай ышкыра турган чайнек барбы, уккансыздарбы? Мен укпаган экенмин, ошо жакында уктум да. Эмне кылат экен ал дедим. Эмне кылат экен десем, чайды коюп, беймарал телевизор көрүп отура берет экенсиң, чай кайнаганда ышкырып чакырат экен дейт. Мен айттым, өзүбүздүн чайнекти деле коюп кой бер, кайнаганда ышкырып өзүм жөнөтөм, барып тандап келесиң. Жок, алып бересиз деп туруп алды. Макул дедим, алып берейин деп алып берип коюп гастролго кеттим. Адатыбызча биз акыркы концертибиз кайсыл жерде бүтсө, түндөп таң аткыча үйгө барып калганга аракет кылабыз. Таңгамал үйгө бардым. Барып эле спальняга жатып калдым. Ойгонуп калса чай-пай ичип калса керек деп чайды коюп коюптур да, өзү нанга чыгып кеттир да. Жанагы чайнек ышкырганда ушундай ышкырат экен. Прямо нервке ойноп ышкырат экен да. Мен аны билбей эле алып берип алыптырмын. Бир муал жанагы чайнек ышкырышты баштады. Үнүн туураган аракет кылып көрөйүн, окшосо кичине кол чабып коесуздар. Şu çaynek başlaganda başında jay эле баштайт экен, мынтип баштайт экен. Ушундай ышкырат экен. Спальныйда жатат элем, жанагы свисток прямо кулакка келип. Башым көтөрүп шунда кухняны карасам, жана чайнек мени карап алып. Мен айттым, бар дедим, чанчап келгенмен дедим, эс алышым керек дедим. Аз жеңен келсе өзү өчүрөт деп тетир карап жатып алдым. Жатып алсам жана чайнек спальняга кирип келди. Кирип келип эле мени бир теп алып. Айлан айын ичинде суусу калбай байкуш чайнек кыйып-кызыл болуп кеттир. Чайнекке боорум ачып кетти, бас дедим, өчүрүп коеюн деп алып бардымдан газдын үстүнө койдумдан газды өчүрдүм эле. Чайнектин дагы оозу тынды, менин дагы кулагым тынды дагы. Чайнек мага ыраазычылыгын билдирди. Негизи аял заты бар бир кайсы жерде болбой эле жаңылыктардан кантсе дагы бир кадам бизден алдыда жүрөт экен. Бар болуңуздар. Негизги бүгүнкү айтыла турган сөздөрүбүз дагы, ырдала турган ырдарыбыз дагы жалпы аял заты сиздердин урматыңыздарга болмокчу. Ал эми азыркы аткарыла турган чыгарманын сөзү обону Раматылык агайыбыз Манас Бердибековдун калемине таандык. Жаңы жомок деген тамашалуу иретинде жазылган чыгарманы сиздерге тартылап коем. Кабыл алыңыздар. Майрамдагы маңайдагыдай шаңдырак кол чаап турабыз. Жалынына күйүп, көпкө чейнек бо жүрүшөт. Жигит кызды аяп, чыккан аттап таяп, ырахаттуу өмүр сүрүшөт. Андан барып нике тойу болуп, экөндүрдө коно чоконуп, ойноп күлүп жыргап коноп, бирин назик сыйлап, дорду сүрүшөт. Дорду сүрүшөт. Жылдар өтүп барат, мокундары канат, уяты жок беттер калындай. Левый жакка барат, бири кармап алат, сүйүп отту түттөй жалындай. Бири-бирини сурагына тоюп,
İçlerinen ökünüşüp koyup Çerkin çapa ko'ngil kappa biri ata biri appa Yeh kaygı arılmay Yeh kaygı arılmay Akırında barıp Ekko birde karıp Esteval vaktan külüşür Öttün turmuş ötüt Ketken turmuş ketet Eskerişip kökte jürüşür Mınna şonda jomaktarday bollar Kesi jakşı kupkuruna tollar Kede bolat kede bolboy Bu turmuşta neler bolboy Yeh çirkin dünya Yeh çirkin dünya Mınna şonda jomaktarday bollar Kesi jakşı kupkuruna tollar Kede bolat kede bolboy Bu turmuşta neler bolboy Yeh çirkin dünya